Тагдыр дегенде адам тагдырдын 4 маратибы бар. Тагдырга иман келтиребиз. Аллах жасында, бирок ошо тагдырдын ичинде мартабалары бар. 4 мартаба. Мына ошого да биз иман келтирип ишенебиз. Мартаба дегенде эмне түшүнөбүз? Биринчиден, Аллах таалам эзелки илим менен билет. Аллах тааламдын илимине иман келтиребиз. Баардык нерсени камтып турган Аллах таалам билип жазган деп. Тагдырга Аллах таалам бул нерсени баары билген. Экинчи мартаба болсо, Аллах таалам аны билип, аны лаухатул махфузга жазган деп. Жазуусуна бул нерсе Аллах билген экен, жана бул нерсе жазылган экен деп иман келтирсек. Үчүнчүсү болсо, Аллахтын каалоосуна. Аллах билген, жазган лаухатул махфузга. Жана Аллах таалам өзүнүн каалоосу менен. Эгер Аллах эмнени каалабаган болсо, ал нерсе жазылбайт. Тагдырдын мартабаларынан. Төртүнчүсү болсо, Аллах таалам ошол нерсени жараткан. Аллах таалам билип, жазып, каалап, ошол нерсени жараткан. Жалгыз өзү. Эч ким шериги жок. Зумар сүрөсү 62 аятында Аллах таалам айтат: "Аллаху халиқу кулли шей." Аллах таалам бардык нерсени жаратуучу. "Ва хуа ала кулли шейин вакил." Ал бардык нерсеге өзү өкүл. Ушунун бирөөнө да шек келтирбестен, шек санабастан ишенем. Аллахтын билген экендигине жана жазган экендигине, Аллахтын каалоосу үчүнчүсү, анан төртүнчүсү ошол нерсени жараткандыгы. Софат сүрөсү 96 аятта Аллах таалам айтат: "Валлаху халакакум ва ма та'малун." Аллах таалам силерди жаратты, жана силер жасай турган амалды да жаратты деген. Биз иман келтиребиз. Ар нерсе болсун, аны Аллах таалам жараткан.